Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкө башчыларынын саммити Бишкекте видеоконференция форматында өтөт. Бул тууралуу басма сөз жыйында министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов билдирди. Чечим акыркы күндөрү кабыл алынган. Кожошов себебин ачыктаган жок. Мындан тышкары ал 26 майда Кыргызстанга расмий сапар менен Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев келерин кошумчалады. Эскерте кетсек, 27 майда Бишкекте Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өтөт. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин кеңешчиси Мээрим Тилекова үй камагына чыгарылды. Маалыматты башкы прокуратурадан тастыкташты. Тилекова Каракол шаардык соту тарабынан 1 айга үй камагына чыгарылган. Бирок башкы прокуратура мындай чечимдин үстүнөн облустук сотко арызданды. Белгилей кетсек, Алымкадыр Бейшеналиевдин кеңешчиси Мээрим Тилекова 17 майда кармалган. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 343-беренеси опузалап пара алуу негизинде тергөө амалдары башталган. Учурда тиешелүү иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. УКМК укук коргоо органдарындагы коррупциялык көрүнүштөрдү аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында Ош шаардык милициясынын ыкчам кызматкери тарабынан 1500 АКШ долларын талап кылганы аныкталды. 18 майда Кара Суу районунун аймагында талап кылынган сумманын 20 000 сомун алып жаткан жеринен Ош ШИИБинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн ыкчам кызматкери милициянын майору кармалды. Азыркы учурда тиешелүү ыкчам тергөө амалдары уланууда.